Assalamu алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү жана биздин каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн сиздер менен дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Андыктан подписаться кнопкасын жана коңгуроочону басууну унутпаңыздар. Ошондо сиз кыргыз спортундагы эң жаңы маалыматтарды биринчилерден болуп көрө аласыз. Демек биз баштадык. 2022-жылы Катар мамлекетинде өтө турчу футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу турунун алкагында Кыргызстан улуттук курама командасы Япония курама командасы менен беттешет. Оюн 14-ноябрь күнү Борборубуздагы Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтөт. Демек, курама командалар боюнча бир аз маалымат бере кетсек. Командалар өз ара бир беттеш өткөрүшкөн жана анда Самурайлар 4-0 эсеби менен улуттук курама командабызды жеңип алган. Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстан улуттук курама командасы тандап алуу турунун алкагында F тайпасынан жайылган. Биздин каршылаштар Япония, Монголия, Мьянма жана Тажикстан улуттук курама командалары. Учурдагы группадагы абал Кыргызстан курама командасы 2-орунда, ал эми Япония курама командасы 9 очко менен ишенимдүү түрдө 1-орунда келүүдө. Бардык статистикалык маалыматтар биздин атаандаштарыбыз тарапта, бирок статистикалык маалыматтар эч нерсени чечпейт, бардыгы оюн талаасында билинет. Андыктан 14-ноябрь баарыңыздарды Дөлөн Өмүрзаков стадионунда чакырабыз. Келиңиздер, биздин улуттук курама команданы колдоп кетиңиздер.